Бүгін мен ардайым ушул жактагы квартирага келип кеткен сайын бир нерсеге өтө ичим жылып, кубанып, сүйүнүп, ушул жерден рахат алып, кеде мына скамейкага коюп койгонуга отуруп рахмат айтып элем. Ушуну ким кылыптыр, кандай кылыптыр, кандай акылдуу адам, кандай имандуу адам кылыптыр деп. Мен негизги маселени эмне айткым келет? 3 нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Таала мени 3 нерсени сүйдүрдү дейт. Пайгамбарыбызга Аллах Таала 3 нерсени сүйдүрүптүр. Биринчиси экен, биринчиси жыпаржы урматым экендешим. Гүл, атыр гүл. Ал эми экинчиси урматым экендешим намаз дейт. Намазды сүйдүрдү дейт. Ал эми үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү урматым экендешим бул өзүмдүн адал болгон никемдеги аялым дейт. Адал болгон никедеги аялың экен урматым экендешим. Бүгүн биз кыргыздар өзгөчө биз бүгүнкү үммөт үчүнчүгө маани беребиз. Аял дегенде күлүп жүрөп деп аялга маани бердик дагы. Бирок урматым экендешим жыпаржытты намазды кээде мынтип таштагандай болуп калдык да. Мен эмне айткым келет? Рахматулла акабызга өтө чоң рахмат. Аллах разы болсун. Мындай гүлдөрдү эгип, ушундай караганыга, саарлап келсең дагы гүлдөрдү куюп аткан болот. Кээде саар келип калсаң, багымдаттын намазынан кийин окуп алып чыгып гүлдөрдү карап аткан. Ушундай маани берип, ушул нерселерге карап аткан, тазалыкка карап аткан, гүлдөрдү эгип аткан урматым экендешим 8-9да кээ бирөөлөр уктап аткан болот. Өзүн газын жыттап, өзү жаткан болот. Уйкусун жеңе албаган адам эч кимге кереги жок. Амантип тазалыкка, иманга, исламга урматтуу мекендешим ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Ислам Каримов Өзбекстандын президентинин охранасы көптү көргөн адам назиктикти каалап калат экен да. Бул Рахматулла ака дагы мен ойлойм көптү көргөн, ошондуктан назиктикти каалап калган. Назиктик эмне? Бул гүл урматтуу мекендешим. Мынтип дом, бул жер дом урматтуу мекендешим. Карасаңыз тегерек бүт дом, квартира. Ошого карабастан мынтип гүлдөрдү эгип чыгып, гүлдөрдү карап, суу коюп, назиктикти каалаган адам бул эч кимге зыян бербеген адам да. Гүл өзгөчө мен дагы сүйгөн нерсе гүл. Абдышкүр устаз Абдышкүр ажынын үйүнө барсаңыз, бир жапайы от таппайсыз. Мен 100% кепилдик берем. Бир жапайы от таппайсыз. Гүлдөргө ошончолук сүйгөн, кээде кыздарым кылып коет, аялым кылып коет дебестен шыпыргыны дагы өзү шыпырган ошондой күчтүү адам да. Рахматулла ака, сизге не себепчи болду? Мына гүлдөрдү эгип атат, ушундай карап атат экенсиз, не себепчи болду? Себеп болгон бир жакшы ой келди. Ушул жерге көчүп келгенде балам бул үйдү подарить этти, анан келгенде бирок бул жерде эч бир дарак гүл жок экен. Анан ушул 12-чи микрорайондо 75 дроп 4 ушулар менен жашоочулар менен маектешип, көңүл ачышып, анан келгиле колуңуздардан келсе ортодон бир акча чыгаралы дагы ушул жерди кооздоп алалы дедик. Баары макул болду. Буюрса Мирлан, Мики, Сыдыкали деген бар, Жыргалкары, Эркин ушулар баардыгыбыз биригип ушул жерде кылса болот экен. Рахматулла ака. Кылса болот экен, Болот. Урматтуу мекендешим, эмне айткым келет? Кылса болот экен. Домбу, квартирабы, жерүү, особняк башка айырмасы жок. Кээ бирөөлөргө күбө болосуң, ушундай скамейкалар келет, сигарет колунда, очкин тагып алган, көзүн нито көзү менен карап, деп кемчилик издейт да. Алымдан сурашты, эмне үчүн асман таптаза, асман мындай кеңири, таза десе, себеби адамдын буту жетелек дейт да ал жерге. Адамдын буту жетелек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жерге келип намаз окуса, бир канча убакытка чейин кемки намаздарга чейин жытып кеткен эмес. Биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматуллах алейх бул урматтуу мекендешим, мисалы бешимге келсе асырга чейин жытып кеткен эмес. Пайгамбарыбыз бир жетимдин бирөөнүн башын сылап койсо, ал жыт бир канча убакытка чейин кеткен эмес. Мен эмне айткым келет? Урматтуу мекендештерим, гүл урматтуу мекендешим. Гүлгө маани беришибиз керек экен. Гүл жытаны, жыпаржы жытанып жүрүшүбүз керек экен. Ар дайым тазалыкка маани беришибиз керек экен. Мен ойлойм, жеңем дагы өтө гүлдөрдү сүйгөн, жеңем дагы өтө тазалыкка караган өтө күчтүү адам, күчтүү айым. Себеби мындай эркектердин айында артында мен каалайт элем, үмүт кылат элем, ушундай гүл бакчаларды кылып сиз дом болушуна карабастан ушундай мээрим берипсиз гүлгө. Аллах Таала бейиште дагы ушундай гүл бакчалар менен, кыздарыңыз менен, балдарыңыз менен жыргап жашаганын насип кылсын. Аллах табарак ва таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Урматтуу мекендештерим, эмне айткым келет? Кылса болот экен. Кыргызстаныбызды гүлдөтөйлү. Жамандыкты жашырып, ушундай жакшылыктарды көбөйтөлү, урматтуу мекендештерим. Качанга чейин баягы мусор тутуп, өтмүштөгү мусорларды тутуп, келечектеги мусор мыйсамды айыптап, ал бийлик бербеди, муну кылыш керек эле, асфальт кылыш керек эле, асфальт түз эмес, башка эмес деп качанга чейин кемчилик издеп жүрөбүз, урматтуу мекендешим. Биз колдон келишинче жакшы нерсени кыла беришибиз керек экен. Рахматулла ака, сизге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Алтын башыңыз аман болсун. Келечегиңиз кең болсун. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, үлгү алайлы. Үлгү ала турган адамдарды ар дайым мактайлы. Себеби алар мактоого ылайыктуу иш кылышып атат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.